Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына дээрлик бир айга жакындап калды. Мен сиздер менен көрүшө элегиме. Анын да себебин, анын да өзөгүн уксаңыздар керек. Урматтуу мекендештер, көрөрмандар, мен Бишкек шаардык кеңешине талапкерлигимди коюп, Бишкек шаардык кеңешине ушул Эл үмүтү саясий партиясы менен сапар алып атам. Бүгүн сиздерге мен негизи эле шайлоо жөнүндө бир ой толгоо, жалпы эле ушул биздин калаабыздын эртеңкиси кандай элестетебиз, жеке менин көз карашым менен сиздерге бөлүшкүм келип атат. Анан ошол эле учурда мына 17 ноябрда Кыргызстан боюнча жергиликтүү шайлоо жүрүп атат. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын тандоо болуп атат. Бул абдан маанилүү күн. Мына дээрлик 5 жылдан бери биз ушу Кыргызстандын булуң бурчундагы көйгөйлөрдү, элдин ушул калың катмардын маселелерин алып чыгып келатабыз. Анын баары ушул мыйзам, анын баары ушу биз шайлоодогу бир өнөкөт оорулардан арылбай калгандыгыбыздын себептеринин бири деп билсек болот. Ушундан улам азыр учурдан пайдаланып мен башында сиздерге кайрылуу кылам. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар. Мына ушул шайлоо күнү бул сиздердин тандоого болгон бир мүмкүнчүлүгүңүздөр. Урматтуу кыргызстандыктар, негизи шайлоо дегенде эле биз баягы бир эскичил стереотиптен чыга албай келебиз да. Бул менин айылдашым, бул менин кошунам, бул менин таанышым, бул менин тууганым деген нерсе менен тандап, жыйынтыгында өзүбүзгө дагы, ошол эле учурда башкаларга дагы, эң негизгиси мамлекетибизге, мындайча айтканда, өзүбүз билбеген абалда кыянаттык кылып келатабыз да. Мен азыр сатып алуулар жөнүндө, добушту сатуу маселеси жөнүндө айтпай эле коеюн да. Бүгүнкү күндө мына ушул маселени биз токтотушубуз керек. Ошондо бизге татыктуу кадрлар келет, ошондо бизге татыктуу депутаттар келет. Эртең сиздин өкүл болуп, сиздин көйгөйдү көтөргөнгө бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сиз чын жүрөгүңүз менен барып, ошо Кыргызстандын кайсы аймагында жашасаңыз дагы өзүңүз тандап барып, чын сезимиңиз менен ушуну колдойт элем, ушул татыктуу бала эле, ушул татыктуу кандидат эле деп айтып тандасаңыздар, менимче мамлекетке салымды чоң кошкон болосуздар да. Акчасына, болбогон нерсесине алданып, биз өзүбүздүн добушубузду ууру кескилерге сатпашыбыз керек. Бул менин сиздерден өтүнүп сурана турган маселем. Анан урматтуу туугандар, эми шайлоого келе турган болсок, бүгүнкү күндө ушундай кандидаттарда абдан бул шайлоого аттанып атканда баардык кандидаттарга эле жугат окшойт. Ой, мен кыйратам, ой, мен барсам эле керемет кылып силерди өнүктүрүп берем, мен барсам эле ушуну чечип берем деген убадалар абдан мындай жийиркеничтүү болуп калды да. Чынында мындай шайлоодон кийин ошону чече албайт. Шайлоодон кийин ошол маселени көтөрө албайт. Ошол маселени үстүнөн баш оорутпайт. Бул шайлоо учурунда гана кандидаттарга жабыша турган, талапкерлерге жабыша турган бир оору болуп калды да. Ушул нерседен алыс болушубуз керек. Анан урматтуу мекендештер, мен бүгүн ушул Бишкек шаарындагы жалпы эле өнүгүү бир программа, жалпы эле концепциясы, деги эле стратегиясы жөнүндө мындай сиздерди ойлонууга чакырам. Бул биздин кала, Бишкек, бул мамлекетибиздин жүрөгү десек болот. Эгер борбор өнүксө, Кыргызстандын башка аймагы өнүгөт, Кыргызстандын башка аймагы үлгү алат. Борборго биз өзгөчө көңүлдү буруп, мындай кастарлап мамиле кылышыбыз керек. Негизи мына азыр биз эмне үчүн, мен жеке өзүмдү айта турган болсом, эмне үчүн шайлоого барууну чечтим. Өзүңүздөр билгендей, мына 5 жылдан бери командабыз менен бир канча маселелерди буга чейин ачыктаганбыз. Буга чейин ушул канчалык мамлекеттик башкаруу системасында, ошол эле учурда муниципалдык кызматтын сапаты тууралуу, деги эле мамлекеттик кызматкерлердин ишмердүүлүгү тууралуу көп көйгөйлөрдү көтөргөнбүз. Анан эми өзүңүздөр билгендей, журналист катары биз суроо менен гана чектелип, суроо менен гана биздин ишибиз бүтүп келген. Ошентсе дагы депутат болбостон эле, депутат болбой эле биз бир канча көйгөйдү көтөрүп, анын чечилишине себепчи болдук десек да болот. Азыр мен сиздерге Бишкектин аймагында көтөргөн маселелерден кыскача
түрмөгүн тасмасын сиздерге көрсөтөлү. Андан кийин жалпы эле ошо эмне үчүн мен депутаттыкка баратам? Бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаты мында кандай ыйгарым укук бар, кандай функционалдык милдети бар, жалпы эле колунан эмне келет, ушунун айырмачылыктарын сиздерге кыскача маалымат берем. Андан сырткары жогоруда башында айтып кеткен Бишкек шаары тууралуу мен жеке оюмду, жеке көз карашымды сиздерге бөлүшкүм келип турат. 135-балдар бакчасына келдик. Канча акча алып келип бердиңиз? Анан 30 миң чыгып келип бердим. 30 миң сом сиздин айлыкты Мен өзүнө алып алыптыр, ооба. Сиз могу кыздын айлыгын эмнеге алып алдыңыз сиз? Kim oluptur? Сиз. Astagfir. Мына айтып атпайбы, мына айтып атпайбы? Ана, Мына наркы эженин айлыктары 2 айын. вы почему так ведете себя? Қандай жақтан мен жүріп отырмын, кімсіңдер деп отырмын. Мен журналистмин деп атам. Өчүрші жолдан, шығаршы мұны. Өчүрбөй. Бара шығыңыз давайте. Өчүрбөй. Мына тери да мына. Териби тери эмеспи? Мен оны билбеймин эмне экенин бул. Бул эмне муну? Териби тери эмеспи? Кайсы? Мына медат код. Мына Описаниялар бардыгы берилген. каттан кат түбүбүзгө чейин турган болот атпайбы ошо? Тротуар менен эгерде автоунаалар жок болсо, түз эле Фаизага кирип кетесиң да, бу жактан келип. Мына здание мыйзамдуу экен? Бул здание мыйзамсыз. Урматтуу туугандар, мен башында сиздерге баса белгилеп айтам. Бишкек шаардык кеңешине барсак биз мурдакы ишибиз токтоп калабы, мурдакы ишиңди сен улантпайсыңбы деген биздин ушул көрөрмандарыбыздан, катталуучуларыбыздан көптөгөн суроолор келип атат. Ошого жооп берейин. Урматтуу кыргызстандыктар, биз эгер Бишкек шаардык кеңешине депутат болуп кала турган болсок, мурдакы ишибиз эч качан токтобойт. Анткени Бишкек шаардык кеңешинде биз мамлекеттик кызмат болуп эсептелбейт. Бул кызмат бизге эч кандай айлык маяна берилбейт, же имарат берилбейт, же кеңсе берилбейт. Ошол себептен биз мурда кандай ишмердүүлүгүбүздү жүргүзсөк, мыйзам бизге тыюу салбайт. Мурдакы ишибизди буйруса уланта беребиз. Ошол эле учурда Бишкек шаардык кеңешинин колунан эмне келет? Анын функционалдык милдети кандай? Анын ыйгарым укуктары кандай? Ушул боюнча мен негизги баарын тизмектебей, негизгилерине бир-эки сиздерге маалымат айтып коеюн. Ишмердүүлүгүнүн эң негизгиси бул 3 комиссиядан турган топ өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул биринчиси туруктуу комиссия, жумушчу комиссия жана убактылуу комиссия болуп, мына ушул 3 комиссияда Бишкектеги маселелерди талкуулап, карап, анын мыйзамдуулугуна, жалпы эле ушул элдин көйгөйүнө көңүл бурат. Мындайча айтканда, жогорку кеңеште жанагындай комитеттер, сессиялар боло турган болсо, Бишкек шаардык кеңеште жанагындай туруктуу комиссия, убактылуу комиссия, анан жумушчу комиссия болуп туруп, мына ушул багытта ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Анан негизинен, урматтуу көрөрмандар, биз журналист катары буга чейин суроо менен гана чектелип келе турган болсок, эгер депутат болуп калсак, биз депутаттык талап койгонго, биз бардык ушул ачык маалыматтарды токтоосуз, тоскоолдуксуз алганга чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анан мен ойлойм, буйруса ушул Бишкек шаардык кеңеши бар экендигин, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары кандайдыр бир маселени чече аларын, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары шайлоодо эле пайда болбостон, дайыма шаар тургундары менен жакын болоорун биз далилдегибиз келет. Мына ушул багытта, урматтуу көрөрмандар, Эл үмүтү саясий партиясынын да жалаң ушул жаштар баса белгилеп айталы. Ушул Эл үмүтүн эмне үчүн тандадым? Себеби өзүңүздөр билгендей, бир дагы саясатчынын же депутаттын баласы жок. Жалаң карапайым катардагы жигиттер. Элге, жерге кызмат кылалы деген сурулуп чыгып, ушул элиме кызмат кылам деген азаматтар менен чогуу баратабыз. Ошондуктан, урматтуу көрөрмандар, бул тандоодо биз сиздерге мындай талап кое албайбыз. Тандоо укугуңуздар бар. Өзүңүздөр баалап, мындай чын жүрөк менен, эч бир акчага, эч бир мындай тааныш туунушка, башкага көңүл бурбастан, шаар үчүн ошого даремети жете турган жигердүү, татыктуу кандидаттарды тандашыңыздарды мен суранам да. Эң биринчи эле Бишкекте эң чоң көйгөй бул баягы эле биздин жол тыгыны. Тыгын маселесине келгенде, жалпы
биздин ушул Бишкек мэриясы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бир гана ушул транспорт, автотранспортты гана бир элестетет, ушул стереотип менен гана жашайт да. Мен ойлойм эми убакыт деле келди окшойт. Муну жанагы монорельстерди жасоо боюнча ошол эми биз астынан метро менен альтернативдик ушул тыгынды жоюунун маселелерин учурда менин оюмча жакынкы жылдары кыла албайт эч ким. Бирок арзаныраак ушул монорельстерди шаардын бир 4 тарабына байланыштырып койсо менимче жакшы болот. Ушул гана Бишкек шаарында бир альтернативдик жол деп мен айткым келет да. Негизи Бишкек шаарындагы жол тыгындарын чечүүдө биз мындай көп тармактуу форматта күрөш жүргүзүү, мындай учурдун мезгилин талабы десек болот. Жол тыгындарына себеп боло турган бир катар факторлор бар. Дагы бир мына өзгөчө белгилейли, Бишкекте 121 муниципалдык мектеп бар экен. Бирок мектептердин билим берүүнүн сапаты төмөн болгон үчүн эртең менен эбегейсиз ушул жол тыгындарына себеп болгон мына ушул мектеп көйгөйү десек да болот. Мен азыр жетишсиздиги, мектептердин аздыгы тууралуу өзүнчө токтолом. Бирок билим берүүнүн сапаты төмөн болгон үчүн шаардын ал бурчунан бул бурчуна ташыган биздин шаар тургундары жок эмес. Ошон үчүн жерлерде өзүнүн аймагында татыктуу ошол мектептер сапаттуу билим берип аткан болсо, эч ким шаардын ал бурчунан бул бурчуна балдарын мектепке ташыбайт эле деген ой келет. Андан сырткары мына Бишкекте муниципалдык 103 мектеп бар болчу. Мына административдик аймактык реформанын алкагында дагы 18 мектеп кошулуп, жалпысынан 121 мектеп бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын муниципалдык мектеби болуп эсептелип атат. Эми мен ачык булактардан алып ушулга көз жүгүрттүм да. Бул жерде Бишкек шаарында долбоорлук кубаттуулугу боюнча мектеп окуучуларынын санын айткым келип атат да. Мына долбоорлук кубаттуулугу боюнча 102.582 окуучуга ылайыкташылып мектеп курулуптур. Бирок ошонун учурдагы саны 238.793 бала бүгүн мектепте окуп атат. Мындайча айтканда тең жарымы, мындай 250 мындай пайыз менен айтканда 250%дан ашыгы ашыкча ченем менен окуп атат да. Долбоорлук кубаттуулугунан. Анан негизи урматтуу көрөрмандар, ушул мектепке байланышкан маселеде Бишкекте 1000 бала окуй турган мектепте 3000 бала окуп аткан көрүнүш мына ушундан болуп атат. Бир класста 50ден окуучу окуп аткандыгынын себеби да мына ушунда болуп атат да. Ошон үчүн бүгүн Бишкек шаардык кеңеши каржыны Бишкек шаарынын бюджетин бекитип аткан негизги бир бийлик десек болот. Ошол себептен ушул мектеп муктаждыгына эбегейсиз көңүл буруш керек. Мунун натыйжасында биз жол тыгындарына дагы чоң салым кылган болобуз да. Мен азыр бир маселесин айттым. Андан сырткары урматтуу кыргызстандыктар негизи мына ушул күрөшкө чыгып атканда, ушул шайлоого катышып атканда буга чейин мына өзүңүздөр билгендей коррупцияга көмөктөшүү аракеттерди жүргүздүк. Бул деген сөз ушул паракорчулукту, шаарыбыздагы ушул муниципалдык кызматтардын эффективдүү эмес иштеп аткан көрүнүштөрүн ачыктап, ошолордун бир нукка түшүшүнө кызыктар болуп көптөгөн көйгөйлөрдү көтөргөнбүз да. Негизи эле мына паракорчулуктан, коррупциядан эң коомдун жакыр катмары гана жапа чегет. Муну биз ушул акыркы жылдары эл арасында көйгөйлөрдү көтөрүп жүрүп даана ынандык. Мен бир дагы ушул көргөн жокмун, бир бай же бир чоң кызматта иштеген киши паракорчулуктун айынан ошонун запкысын чеккенинчи. Тек гана эң запкы чеккен, жапа тарткан бул аярлуу катмар, жакыр катмарлар гана коррупциянын курмандыгы болот экен. Өзгөчө ортоңку звенодогу мындай не деп айтсам эми, ортоңку звенодогу ынсапсыз, өз кызматына кайдыгер, ушундай айрым кызматкерлердин запкысын чегип келет экен да карапайым эл. Мисалы, чоң кызматтагы чоң
креслода отурган чиновниктер көп мындай карапайым элге мындай ачык зыяндуулугун тийгизбейли. Мына ошол ооруканалардагы айрым ынсабы жок дарыгерлер же билим берүү тармагындагы айрым алдым жуттум директорлор, мына ушулар карапайым элдин чөнтөгүнө зыянын залалын тийгизип келет да. Эми бул боюнча күрөш токтобош керек. Паракорчулук, коррупция менен эбегейсиз күчөтүлгөн тартипте иштесек гана мамлекетибизге бир жакшылык кылган болобуз. Анан негизи урматтуу туугандар, дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе, мына дүйнө каяка баратат. Бул экологиялык чоң мындай катастрофалар дүйнөнү ойго салып турган учурлар жакындап атат да. Бул деген сөз, урматтуу көрөрмандар, суу маселеси Бишкек шаарындагы суу көйгөйү бир өтө орчундуу экен. Эмне үчүн дегенде, Бишкекте 93% жашоочулар сууда жанагында акылдуу эсептегичтер орнотулбаптыр. Бул бүгүн бизге аба менен суудай керек. Анын себеби эмне үчүн акылдуу эсептегичтер, счетчиктер коюлбай жатат? Анын зыяны кандай болуп атат? Мына 45% суу Бишкекте потеряга кетет экен да. Жерге сиңип кетет экен. Кышында жанагындай тоң калбасын деп агызып коебуз, жайында арыкка таштап коебуз, жанагындай шлангыларды агызып. Мына ушундай көрүнүштөр эми ар бир эле шаар тургуну бул нерсени билет, бул нерсени көрүп келет. Мына ушул акылдуу эсептегичтерди койсок, сууну дагы өнөмдөгөнгө бир мүмкүнчүлүктөр болот экен да. 93% Бишкекте счетчик жок. Бул үчүн дагы Бишкек мэриясы, Бишкек шаардык кеңеши токтоосуз түздөн түз иш алып барышы керек да. Мына Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын түзүмүндө департаменттер, ошол эле учурда муниципалдык кызматтар, ишканалар, анан райондук административдик мекемелер кызмат кылып атат. Бирок монополист болуп калган Бишкек мэриясындагы муниципалдык кызматтарды жоюш керек. Биз мына ушул нерсеге барышыбыз керек. Коңшу өлкөлөрдү карап көрсөк болот. Казакстанда, мына өзүбүздүн эле Өзбекстанда, жакын турган кошуналарыбызда частный секторлорго берген. Бүгүн 21-кылымда бизде тазалык маселеси Бишкекте шыпыргы менен күрөктү көтөрүп жүрүшөт. Мына технологияны айталы, бизде мына автоматизация кетип атат. Анан карасаңыздар, бизде дагы деле шыпыргы күрөктү көтөрүп көчөдө биздин жарандар тазалап жүрөт да. Бир эле мына тазалык муниципалдык ишканасын алып көрөлү. Биз азыр Зеленкоо жөнүндө жалпы 13 муниципалдык ишкана жөнүндө айта берсек, убакыты да көп болот. Бирок биз ушул нерсеге каршыбыз. Бишкек мэриясы арбитр болсун. Бишкек мэриясы ушул муниципалдык кызматтарды биз барып жоюшубуз керек. Балким бүгүнкү кетип аткан каражаттан тең жарымына частный сектордун ишкерлерге берсек, тазалык маселесине талаптарды койсок, мен оюмча бул дагы бир жакшы чечүүнүн, тазалыктын жакшы кадамы деп билсек болот. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаары 22 бөлүккө бөлүнгөн муниципалдык аймактык башкармалыкка. Учурда административдик аймактык реформанын алкагында дагы 8 муниципалдык аймактык башкармалык кирип атат да. Бул деген сөз, ушул буга чейинки көйгөйлөргө дагы 8 муниципалдык аймактык башкармалыктын көйгөйү кошулуп атат. Бул жолкусунда Бишкек шаарынын мэриясы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары кылдаттык менен, өзгөчө көңүл буруу менен шаарга дагы көңүл бурушу керек. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, негизи мына Бишкек шаардык кеңешке биз барып кала турган болсок, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары демилге кыла алабыз. Өзүбүз ошол туруктуу комиссияны, жаңы конуштар боюнча бир туруктуу комиссия түзүп, ошол туруктуу комиссияда Бишкектеги жанагы 8 муниципалдык аймактык башкармалыктын маселелерин карап, ошолорго каражатты бөлдүрүп, ошолорго көңүлдү бурдуруп, мындайча айтканда Бишкек шаарынын аймагына киргенден кийин кала статусундагыдай шарттарды түзүү үчүн иштерди жүргүзөбүз деген ойлор бар. Көрсөтүүдүн жыйынтыгында мен сиздерден колдоо сурайм. Буга чейин колдоп батаңыздарды берип келдиңиздер. Эми
Бул жолкусунда ушул шайлоо өнөктүгүндө бизди сүрөп берсеңиздер, буюрса биз сиздердин чын жүрөктөн келип берген добушуңуздарды татыктуу актоого сөз берем. Бул боюнча биз иштеп келгенбиз, мындан кийин дагы буюрса иштей беребиз, кызматты кыла беребиз. Урматтуу туугандар, эмне үчүн биз Айчүрөк соода борборундагы дал ушул тротуарды ачтырууну көздөп атабыз? Өзүңүздөр билесиздер, бул жакта жол тыгыны шаар тургундарын абдан чоң тоскоолдук кылып келет. Эгерде мына тротуар келип, жарандар, шаар тургундары тротуарда ушул түз өтсө бул жакка тротуар бойдон, анан бул жак авто токтоочу парковкага, гостевой парковкага ылайыкташылган да. Автоунаалар жолго отурбай парковканы бул жакка кылса, бул жер тротуар болсо, мындайча айтканда бул жактагы жол тыгын маселеси чечилмек. Мына өзүңүздөр көргөндөй бир аз чегиниптир, бирок аягына чейин тротуарды ачкан эмес. Мына ушул маселени биз көңүл бургубуз келет, ушул маселени түбүнө жеткизибиз келет, аягына чейин чыгаргыбыз келет. Ушуну менен катар дагы бир биз көтөргөн маселе, өзүңүздөр билгендей, Файза кафеси. Ал 97-жылкы Бишкек шаардык мэриясынын токтому менен убактылуу ижарага алган. Бирок биз ошол тротуарды ээлеп алгандыгын чагылдыргандан кийин ошо токтом көтөрүлөт. Токтомдо 300 квадрат жер көрсөтүлөт да. Бүгүнкү күндө алар чегинип бир 6 квадратын кайтарды. Калган 300 квадраттын суроосу ачык бойдон калды да. Эмне болду, кандай болду, кантип ал жеке менчикке өтүп кетти, ошол жерде учурда ижарага убактылуу алган жер кантип Файзага ижарага өтүп кетти деген суроо, бул дагы ачык бойдон да. Биз ушул маселени көңүл бургубуз келет. Ушул маселеге биз эгерде Бишкек шаардык кеңешке бара турган болсок, комиссия түзүп, ушунун түбүнө дагы чыккым келет да. Алдыда мындай көрүнүштөр, мындай тротуарды ээлеп алган имараттар толуп жатат. Негизи эле өзүңүздөр билгендей Бишкекте ушундай тротуарларды ээлеп алган, тротуарларды басып алган көрүнүштөр абдан көп. Алардын ар бири негизинен өзүңүздөр билгендей Бишкекте ушу тротуарды ээлеп алган, тротуарга чыгып кеткен көрүнүштөр абдан көп. Ушулардын баарына мыйзамдын үстөмдүгүн киргизип, мыйзамдуу талаптарды коюп, ушул тротуарды кайтарышыбыз керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, шаардыктардын ыңгайына бул абдан чоң тоскоолдукту жаратат. Дагы буйруса ушундай көрүнүштөрдү дагы алып чыгабыз. Түз социал саясий партиясы үмүт бириктирет. Эл үмүтү шайлоо бюллетенинде номер 5.